Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Центра Голдинг компаниясынын президенти Скотт Перри менен жолугушту. Анда стратегиялык келишимдин күчүнө киргенин эске алганда, кумтөр ишканасынын ишине байланыштуу маселе, ошондой эле гендеги өндүрүштүк көрсөткүчтүн көбөйүшү талкууланды. Мухаммедкалый Абылгазиев Центра Голд компаниясынын Кыргыз алтынга дивидендтерди милдеттүү түрдө төлөө маселесин дагы бир ирет көтөрдү. Мындан тышкары премьер-министр рекультивациялоо боюнча трасттык фондду Кыргызстанга көчүрүү маселесин кароо зарылдыгын белгиледи. Скотт Перри болсо премьер-министр Абылгазиев көтөргөн маселелер жакын арада Центра Голдинг компаниясынын директорлор кеңешинин кароосуна киргизилерин белгиледи. Компания Центра, рудник Кумтор, который находится у нас, является основным активом и источником формирования денежных средств. Вы знаете, какую социально-экономическую роль играет для нашей страны рудник Кумтор, и как акционер Центра мы внимательно следим, как развивается наш рудник, потому что от деятельности Кумтора получает не только компания Центра, и наше правительство, наш бюджет. И хорошо сказывается, я считаю, на добычу это мировые цены на золото, уменьшение затрат на унцию золота. Хорошо, что с прошлого года начали георазведку и начали выделение денег на георазведку. Я думаю, мы получим определенные результаты для того, чтобы продлить жизнь самого рудника. Санариптик трансформация инновациялык чечимдердин жардамы менен экономиканын жаңы креативдүү чөйрөсүнө жол ачат. Буга жогорку технологиялар паркы жана анын резиденттери чоң роль ойнойт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жогорку технологиялар паркынын жаңы кеңсесинин ачылыш аземинде билдирди. 2019 жылдын 3 кварталында жогорку технологиялар паркынын 77 резидентинин биргелешкен кирешеси бүгүнкү күндө 681 миллион сомду түздү. Бул жерде 700дөн ашык киши иштейт. Ресурстардын биригиши бул жөн гана тренд эмес, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү жана санариптик өзгөрүү үчүн натыйжалуу инструмент. Биз санариптештирүүнүн алкагында мамлекеттик башкарууну электрондук форматка өткөрүү аракетин көрүп жатабыз. Учурда санариптик Кыргызстан концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча бекитилген жол картанын алкагында жумуштар жасалууда. Биргелешкен иштердин мындан ары да натыйжалуу болушунда жогорку технологиялар паркындагы адистердин ролу чоң деп белгиледи биринчи вице-премьер-министр. 2019 жылды биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Шариповичтин указынын негизинде аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү деп жарыяланган. Ошонун негизинде мына быйылкы жылы ушул парктын ачылышы дагы ошо менен символичный болуп турат. Бүгүнкү күндөгү 19 жылдын 3 кварталында же болбосо 9 айдын ичинде жетишкендиктери жаман эмес. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде 77 IT компаниялар ушул парктын резиденти болуп эсептелинет. Алардын 3 кварталда же болбосо 9 айдын ичинде тапкан кирешеси бүгүнкү 680 миллиондон ашык сом каражат табышты. Белгилей кетсек, өкмөт тараптан кабыл алынган салыктык жеңилдетүүлөр нормаларынын алкагында жогорку технологиялар паркынын резиденттери түзүлгөндөн бери салыктан жана камсыздандыруу төгүмүнөн 15 жылга бошотулган. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фонду камсыздандырылган адамдарга, анын ичинде пенсионерлерге өз ара аракеттешүүнүн дагы бир ыңгайлуу ыкмасын көрсөтүү үчүн камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети системасын ишке киргизүүдө. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун бөлүмүнө келип, жана маселелерин чечүү үчүн адистерге кезекке туруунун ордуна өздүк кабинет системасында катталып, андан соң интернеттен өздүк кабинет аркылуу керектүү маалыматтарды аралыктан суроого жана алууга болот. Өздүк кабинет аркылуу төмөнкү арыздарды берсе болот. Өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмөгө, пенсия чектөөгө, пенсияны кайра эсептөөгө, пенсияны узартууга, төлөмдүн ордун жана ыкмасын өзгөртүүгө, пенсия тууралуу маалымат алууга, башкаруучу компанияны же ТПФ каражаттарын төлөөнү алмаштырууга төмөнкү маалыматтарды алса болот. Чектелген пенсия тууралуу маалыматтарды төмөнкүлөрдү калтырса болот. Каалаган маселе боюнча формалдуу эмес кайрылууну өздүк кабинетте катталуу үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жакынкы аймактык бөлүмүнө бир жолу келип арыз берсе болот. 2017 жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту болсо, обочолоп аралыктан катталса болот.
Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнүндө Чүй облусунун Москва районунда көчмө жыйын өткөрдү. Көчмө жыйындын алкагында вице-премьер-министр мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланган Мураке айылындагы Манас социалдык кыштакчасына барды. Социалдык кыштакчанын тарбиялануучулары өздөрү жасаган ар кандай сувенирлерди, навайканасы жана фермердик чарбасы менен тааныштырышты. Биз бул мекеме менен тыгыз байланыштабыз. Биздин министрликтер иштейт. Бирок өзүбүз дагы келип, көрүп, кандай жардам керек, талаптарын угуп дегендей. Ушинтип ошол максат менен келдик. Булар болсо абдан активдүү өздөрү дагы иштейт. Бүгүнкү күнү мына 21 бала жашап жатат бул жерде. Интернаттан чыккандан кийин кээ бир балдардын ошол үйү жок, туугандары жок. Анан мен ойлойм бул абдан жакшы мындай бир модель болуп атат. Биз негизи ушундай үй бүлөдөгү типтеги мындай бир мекемелерди түзсөк, мен ойлойм жакшы болот эле. Анткени чоң ойкондо дагы мындай бири-бирине колдоо көрсөтүп, чогуу жашап, ушул жерде өздөрү мындай оокат жасап, мына биз көрдүк азыр фермерство менен дагы алек болуп атышат. Кандайсыңар балдар? Мен Актанмын. А бул болсо Акылай. Чоң атам күн сайын бизди бала бакчага жеткирет. Бул жерде абдан көңүлдүү. Мында биз ойнойбуз, окуйбуз жана достошобуз. Урматтуу ата-энелер, Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2019-жылдын 1-июлунан тартып, мектепке чейинки билим берүүнү колдоо программасын ишке киргизип, Бишкек шаарындагы жеке бала бакчалардагы тарбиялоонун 50%дан кем эмес төлөмүн өзүнө алууга даяр. Программага 3 жаштан тартып 5 жашка толгон балдар катыша алат. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине билдирме берүү керек. Ал эми билдирменин формасын сайттан жүктөп, же экранда көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңар болот. Балдар, ата-энеңерге айтып койгула. Жана бизге бала бакчага келгиле. Сен дагы кел. Көрүшкөнчө. Евразия экономикалык биримдиги бул бүгүнкү күндө тышкы факторлордун таасирине карабастан биринчи 5 жылдыгында эле иш жөндөмдүүлүгүн далилдеп жүзөгө ашкан долбоор. Бул тууралуу вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Кыргызстандын ЕАЭПке интеграцияланышындагы негизги жыйынтыктар жана келечеги аталышындагы конференциянын ачылышында билдирди. Вице-премьер-министр ошондой эле макулдашуу менен эмгек ресурстарынын бирдиктүү рыногун түзүүдө мигранттардын эркин жүрүүсү тууралуу жана билим менен социалдык кепилдик жөнүндөгү документтердин таанылышы Кыргызстандын утушу болгонун кошумчалады. Замирбек Аскаровдун айтымында мына ушул артыкчылыктарды 3-чү өлкөлөр көрүп, ЕАЭПке кызыгуусун билдирүүдө. Жетекчилерибиз чакырылгандар айтып кетишти. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө мамлекеттердин экономикалык жактан ирилештүү процесси жүрүп атат. Ошолордун бири Европа биримдигин айтсак болот. Андан сырткары биздин ошол Евразия биримдиги, экономикалык биримдиги. Бул биримдикке киргендиктен биз утуу утабыз. Негизги утугубуз кайсы? Негизги утугубуз башка мамлекеттердин жаранындай бирдей статуска ээ болуп атабыз. Биздин өзүбүздүн өндүрүп аткан ай чапа продукциялары экспорттолот. Андан сырткары өзүңөр билесиңер, мына биз текстил тармагын жакшы өздөштүргөн мамлекеттердин катарына кирип атабыз. Текстил тармагында биздин 100% өндүрүлгөн продукциябыз Евразия экономикалык бирлигинде биздин мамлекетибиз бир топ алдыңкы жетишкендерге жетишип атат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк системасы бул унутта калган объектилерди кайрадан жандануусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Кызыл Кыргызстан кинотеатрынын жаңы имаратынын пайдаланууна капсула салуу аземинде билдирди. Эскерте кетсек, учурда 3 ведомство мамлекеттик жеке өнөктөштүк системасынын негизинде иштеп жатат. Ош, Бишкек, Жалал Абад шаарларында гемодиализ кызматтарын көрсөтүү боюнча долбоор ишке киргизилди. Кызыл Кыргызстан кинотеатры кайра курулуп, Бишкек шаарында коомдук унааларда электрондук билет берүү долбоору киргизилет. Жеке жактардын ортосунда иш алып барууга бир топ ыңгайлуу жана эркин шарттар түзүлүп атат. Андан сырткары мына биздин алыскы региондордогу, айылдардагы, райондордогу биздин бүгүнкү күндө аксап аткан же иштебей турган көптөгөн объекттерибиз бар. Ошолорду жандандыруу максатында дагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча, ушул механизм боюнча бизнес менен мамлекеттин ортосунда бир жакшы площадка түзүп, ошолорду жандандыруу биз максаттын алдына койдук.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулушунун алдындагы мамлекеттик экспертиза департаментинин бирдиктүү терезе кызматы курулушка уруксат берүүчү документтерди бир порталдан тез алуунун чыныгы мүмкүнчүлүгү. Бул үчүн болгону 3 кадам жасоо керек. Биринчи кадам Госэкспертиза чекит gov.chekit.kg сайтына кирип порталдан катталыңыз. Экинчи кадам бүт зарыл документтерди электрондук форматта тапшырыңыз. Үчүнчү кадам мамлекеттик экспертизанын тыянагын алыңыз. Бирдиктүү терезенин башкы артыкчылыгы мекеменин байкамдары сиздин өздүк кабинетиңизге жөнөтүлөт. Эки тарап келишимди порталда кездешүүсүз эле түзүшөт. Комплекстүү экспертизанын корутундусун алышы 30 күнгө кыскарат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулушунун алдындагы мамлекеттик экспертиза департаментинин бирдиктүү терезе кызматы санарип келечекке кадам таштаңыз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев эл аралык валюта фондунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Тигран Погосян менен жолугушту. Фонд менен биз дээрлик көз карандысыздыкка жетишкен учурдан бери кызматташып келебиз. Бул мезгилде республика эл аралык финанс институтунан маанилүү колдоо алды. Бул финансылык жардам жана ар кыл маселелер боюнча консультациялык кызмат көрсөтүүлөр, өлкөгө колдоо көрсөтүүлөр мындан ары дагы улана берерине ишенебиз, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Ал эми Тигран Погосян: биз кызматташтыкты улантууга кызыктарбыз. Мен өлкө тууралуу башкы кеңсеге так маалымат жетиши үчүн бардык күч аракетимди жумшайм. Мындан фонддон республикага көрсөтүлгөн жардамдын таасирдүүлүгү көз каранды. Ошондой эле фонд менен өз ара иштешүү башка дүйнөлүк каржы институттары менен кызматташууга таасирин тийгизет, деди. Жолугушууда тараптар кызматташуунун учурдагы абалын жана келечектүү изилдөө долбоорлору боюнча өз ара иштешүү маселелерин талкуулашты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кумтөр кенинде издөө жана куткаруу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Премьер-министрге кендеги окуя, анын кесепетинен ишкананын 2 кызматкери дайынсыз жоголгону тууралуу билдирүүлөр өз учурунда маалымдалып турду. Өкмөт башы дароо зарыл болгон тапшырмаларды берип, ага ылайык кенге бардык тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилери барып, штаб түзүлдү. Эске салсак, алдын ала маалыматтар боюнча 2019 жылдын 1-декабрында эртең мененки 5:43 ЛСЖ көрөөнүндөгү кендин үйүлгөн жараксыз катмары кескин түрдө жылган. Ошол учурда аймакта тоо кен өндүрүшү бөлүмүнүн операторлору иштеп жаткан. 28 техника иштеп атат. Мына Кумтөрдүн негизги фабрикасы иштегени менен баягы казуу иштеринин бардыгын көпчүлүгүн токтотуп, техниканын бардыгын бул жака переброска кылган. Бул жердеги запас техниканы дагы карап турат, случай чего. 3 жерден азыр булар мындай издөө иштерин жүргүзүп атышат. Кумтөр компаниясында өзгөчө чыгырдал болгон жерде азыркы мезгилде 94 кызматкерлер, анын ичинде куткаруучулар, Кумтөр компаниясынын адистери, экотех инспекциянын адистери жана ошондой эле жаратылышты коргоо адистери толук кандуу иштери жүргүзүп жатат. Жалпы маалымат айта кетсем, ошо түшкөн жер кырчыктын көлөмү 12 миллиондон ашык. Коопсуз шаар долбоорундагы видеокамераларга түшкөн сүрөттөрдүн коомчулукка чыгып кетишине байланыштуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Коопсуз шаар долбоорунун алкагындагы маалыматтардын чыгышын иликтөө жана жарандардын өздүк маалыматтарын колдонуудагы көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасын биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго тапшырды. Ал эми маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине ыкчам түрдө факт боюнча күнөөлүүлөргө чара көрүү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүү тапшырмасын берди. Баарынан биринчи Коопсуз шаар долбоорунун алкагындагы жарандардын жеке маалыматтарын пайдалануудагы көзөмөлдү күчөтүү керек. Биз санариптик технологияларды турмуштун бардык чөйрөлөрүндө кеңири колдонууга жетишибиз керек. Бул жөнөкөй эле тапшырма эмес. Тилекке каршы бардык тармакта ачык айкындуулукту камсыз кылуу боюнча биздин аракетибиз дайыма сынга жана кыйынчылыктарга кабылат. Ошондуктан адекваттуу жооптуу аракеттер кабыл алынышы зарыл. Тагыраак айтканда, жеке маалыматтарды коргоо чараларын күчөтүү жана маалымат системасынын ченемдик мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу керек. Бул өтө маанилүү. Коомчулук бул долбоорду биринчи күндөн баштап эле колдоп келүүдө. Бул каттамдардагы кырдаалды түп тамырдан бери өзгөртүүгө жакшы шарт түздү. Учурда долбоордун кийинки баскычтарын жүзөгө ашыруу боюнча иштер жасалууда. Биз бардык системадагы иштердин жөнгө салынышын, так жана коопсуз болушун камсыз кылышыбыз керек деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык жана салыктык жол жоболорду фискалдаштыруунун алкагында 2020 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстандын бардык май коюучу станцияларына мунайзаттарды берүүнү эсепке алуунун автоматташтырылган системасы киргизилет. Бардык май куюучу станцияларга эсепке алуунун автоматташтырылган системасын орнотуу республиканын аймагында мунай жана мунайзаттарды алууда, өндүрүүдө, ташып келүүдө, сатууда мунайзаттардын жүгүртүлүшүн контролдоого мүмкүндүк берет. Бензинди жана дизелди дүңүнөн сатуу мунайзаттарды сактоонун адистештирилген базасынан гана жүргүзүлөт. Бензовозду мунай базадан кетирерде салык кызматынын сайтынан салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз толтурулат. Анда мунайзаттар, жөнөтүүчү, алуучу жана май куюучу станцияга чейин алып келген транспорт каражаттары жөнүндө маалыматтар камтылат. Чекене сатууга мунайзаттарды берүүнүн автоматташтырылган электрондук системасы менен жабдылган жана контролдук кассалык машиналары бар май куюучу станцияларда гана сатууга уруксат берилет. Кардар кассага төлөө менен контролдук кассалык машинадан QR коду бар кассалык чекти алгандан кийин гана күйүүчү майын куюуга мүмкүндүк болот. Бардык маалыматтар реалдуу убакыт режиминде салык кызматынын серверине келип түшөт. Бардык процесс автоматтык түрдө текшерилет. Мыйзамдар бузулган учурда система тиешелүү маалыматтарды берет. Бардык мунайзаттарды сатууда ишкерлер республиканын бюджетине зарыл болгон салык төлөмдөрүн төлөшөт. Жаңы система күйүүчү май контрабандасын жок кылууга жана бюджетке түшүүлөрдү көбөйтүүгө жардам берет. Бул акча билим берүү, медицина тармагын, коомдук секторду өнүктүрүүгө жумшалат. Мамлекет жарандарга камкордук көрүү функцияларын кыйла ишенимдүү жана сапаттуу аткарып, жашоо деңгээлин жогорулата алат. Долбоорлорду ишке ашырууда аларды сапаттуу даярдоо маанилүү роль ойнойт. Бул тууралуу фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңеште премьер-министр Мухаммедкулы Абылгазиев билдирди. Тигилже бул долбоорду иштеп чыгууда жооптуу адамдар тарабынан комплекстүү мамиле жок. Бир нече жылда аягына чыга турган долбоорлор 5 жылдан ашык убакытка созулуп кетет. Долбоордук сметалык документация даяр эмес, а бирок ратификациянын маанилүүлүгү каралып жаткан учурлар кездешет. Бардыгын эрежеси менен жасаган учурлар бар, бирок кийин 2-3 жыл мурда бүткөн объекттер өз убагында сапатсыз аткарылган иштин айынан кайра каражат салууну талап кылып жатканы анык болот деп белгиледи премьер-министр. Инфраструктуралык, анын ичинде таза суу, ирригация маселеси боюнча болжолдонгон каражаттар келбей атат. Энергетикада да ошондой болуп атат бизде тармагында, транспорт, жол куруу тармагында да ошондой болуп атат. Келсе келет, келбесе жок. Жооп берсек берет, бербесек жок деген бир мамиле менен болуп атат да. Мунун баары тең биздин инвестициялар тартуу боюнча маселебизге абдан чоң бут тосуп атышат. Жылдан жылга бири-бирибизге сөгүш берип, эскертүү берип жүрө бербей, өкмөттүн мүчөлөрүнөн баштап мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Муну менен катар өкмөт башы бир нече объекттер текшерилип, анын сапаты боюнча тиешелүү ведомствонун кызматкерлеринин ишине баа берилип, ээлеген кызматына ылайык келери каралат деди.